Түздөн, түздөр! Түздөнү оңго! Жолдаш башы колбашы, УКМКнын өздүк курамы, комитеттин Нарын облусу башкармалыгынын имаратын ачыш аземіне сапка тизилди. Баян маалымдаган Төраган орун басары генерал-лейтенант Асадыков. Саламатсыңарбы, жолдаштар? Саламат болуңуз, жолдаш башы колбашы! Урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын офицерлери жана кадырлуу ардагерлери. Бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан меймандар, теңиртоолук мекендештер. Бүгүнкү Нарын областындагы иш сапарымда бири-бирине кыйыр байланышта болгон эки иш-чарага катышып отурамын. Мынакей азыр сиздер менен өлкөбүздүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Нарын облусу боюнча башкармалыгынын капиталдык ремонттон өткөрүлгөн имараттын ачылышында турабыз. Эң алды улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү, кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздердин жигердүү жана кесипкөй аракетиңиздердин натыйжасында мамлекеттик жана коомдук институттардын туруктуу иштөөсү камсыз болуп, элибиздин жаратмандык эмгек менен алектенүүсүнө шарт түзүлдү. Мен сиздерге мына ушундай басыңыздардан жазбай, эл жерибиздин бейпилчилиги үчүн ак кызматыңыздарды уланта бересиздер деп бекем ишенемин. Мен буга чейин Тору-Карт 2 көзөмөл өткөрүү пунктунда болуп, бажы кызматы менен чек ара кызматынын ишмердигинен кабар алып келдим. Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан Тору-Карт 2 пункту 2009-жылы курулуп, бирде министрликтин, бирде бажы түзүмүнүн курамында болуп келген. Акырында жүрүп олтуруп, мына бүгүнкү күнү бажы инфратүзүмү мамлекеттик ишканасынын балансына алынып, капиталдык ремонттон толугу менен өткөрүлүп, аны да пайдаланууга берип, жакшы саамалыкка күбө болуп келдик. Деңиз деңгээлинен 3700 метр бийиктикте турган бул аймактын катаал шартын жакшы билесиздер. Кышы узак, кар көп жааган, жер кыртышы 2-2,5 метрге чейин тоңот. Мына ушундай шарты оор аймакка курулган Тору-Карт 2 өткөрүү пункту толугу менен бардык шарттарга ылайык келгидей салынып, анда кызмат кылгандар үчүн жылытуу системасына чейин алмаштырылып, жаңыртылып, шарт түзүлүп берилди. 50-60 градуска чейин төмөн түшкөн суукта бажыдан өтө турган унааларды таразага тартып, кароодон өткөрүүчү жайдагы жылууланган дубалдар менен тосмолонду. Чоң мамлекет менен чектеш турган бул жерде базы көзөмөл өткөрүү пункту болушунча жаңыланып, болушунча күчтөп, заманбап шартта кармообуз максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Өлкөнүн бюджетинин толушуна бажы кызматынын салымы зор экенин жакшы билесиздер. Тыкыр көзөмөл зарылдыгынан улам, бири-бирине кыйыр байланышта болгон эки иш-чаранын бири дал ушул Тору-Карт 2 өткөрүү пунктундагы абалдан кабар алып келе жатабыз. Деги эле өлкө коопсуздугун жана аймактын бүтүндүгүн камсыздоо, улуттар арасында ынтымактуу мамиле түзүү, укуктук тартипти, мамлекеттин, коомдун саясий социалдык туруктуулуктун бекемдөө милдеттери улуттук коопсуздук органдарына жүктөлгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине ары кооптуу, ары жооптуу милдеттерди жүктөп койбостон, учурда мамлекет тарабынан коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык дагы, социалдык дагы шарттарын жакшыртуу багытында бир топ иштерди жасоого үлгүрдүк. Эми ошол иштердин бири саналган мынакей биз турган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Нарын облусу боюнча башкармалыгында жасалган иштер тууралуу азын-оолак сөз кыла кетейин. Бул башкармалыктын кызматкерлери Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин Кытай мамлекети менен чек ара сызыгын тактоодо, аны коргоодо өз милдеттерин татыктуу аткарып келе жатасыздар. Ошону менен бирге өлкөбүздө болуп келаткан ар кайсыл коомдук саясий учурларда, облустагы абалды турукташтырууда, диний экстремисттик чакырыктарга каршы күрөшүүдө, коррупцияга бөгөт коюуда чоң жетишкендиктерге жетишти. 1988-жылы курулган улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Нарын башкармалыгынын имаратына ошол 35 жылдан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөптүр.
Nарын облусунун башкы башкармалыгын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тиешелүү шарттарды түзүп берүү максатында генерал лейтенант Ташиев Камчыбек Кыдыршаевдин демилгеси менен демөөрчүлөр тартылып, бул имаратты короо жайын кошо толугу менен оңдоп түзөөнү колго алганбыз. 2000 метр квадраттан ашык имараты толугу менен оңдолуп түзөлүп, 500 метр квадраттан ашык кошумча курулуш курулду. Ошондой эле жайкы спорттук аянтчалар салынып, тосмолору тосулуп, тиешелүү жерлерге асфальттары төшөлдү. Урматтуу Нарын башкармалыгынын кызматкерлери, имаратыңыздардын жаңы шартта оңдолуп түзөлүшү менен сиздердин ишмердигиңиздердин натыйжалуулугу жана ыкчамдуулугу, ички жана тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты жогорулай тургандыгына терең ишенемин. Оңдолуп түзөлгөн имаратыңыздар сиздерге кут болсун. Мамлекеттин жана элдин ишениминде болуп, оор жана жоопкерчиликтүү милдеттерди так жана натыйжалуу аткара беришиңиздерге тилектешмин. Сиздерге бекем ден соолук, кажыбас кайрат, ал эми үй бүлөңүздөргө бакубат жашоого каалаймын. Жаңы жыл алдында улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамын коштоп, астанасын аттап жаткан жаңы шарттагы имаратыңыздар ак жолтой болсун. Кыргызстаныбыз күн сайын өнүгүүнүн үстүндө болуп, эл жерибизде тынчтык, ынтымак өкүм сүрсүн. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жаңы имаратыңыздар кут болсун. Сиздер иштебей калсаңыздар дагы баары бир сиздердин имаратыңыздар эле. Мурда кызмат кылып кеткенсиздер да. Кеп. Арт жағынан көрүнүш, бул жерде бизде спорт площадкасында которулган, жаңы которулган, полностью өзүбүздүн күч менен жасадык. Азыркы жаңы площадка. Бул болсо актовый залыбыз болчу жылы генерал. Анан бүгүнкү актовый залыбыз жыйындар залы. Ондай болуп эме кылды, жасалды. Бул болсо биздин биринчи пост КППбыз, азыркы көрүнүшү. Жаңы нөлдөн бүт бардыгын бузуп, талкалап, кайрадан жаңы койдук. Бул жерде биздин охранабыз отурчу, охранабыз азыркы учур охранабыз бул жерде турат, ичинде санузел, комната отдыхасы, бүт бардыгы Мурдакыда жок болчу да. Мурдакыда жок болчу. Суу, чай ичкенге дагы барып кетишет, үчүнө бүт условия жасап бердик. Садыр Кожоевич бул жер тергөөнүн жолдош генерал анча-мынча вопроско келген приемный. Тергөөчүлөрүбүздүн кабинеттери, бул бөлүм башчынын кабинети. Бул жерде да бардыгы тергөөчүлөрүбүз отурат. Кафель алдында. Медиктер отурат, терапевт. Бул жерде врачтарыбыз отурат, жолдош генерал. Olsun canım. Балдарыбыз ооруп кала турган болсо ушул жерде өзүбүз дарылайбыз. Өзүбүз дарылап, өзүбүз бүгүнкү күндө 100% шарттар бар. Калабик ким? Ошолор бирлерин көрүп, бул жерде обычный Burada operabatnikler zondoşuyor. Обычный сотрудник şey durgan жер. Satanlıkta bu жерде жыйындар залы. Бул жерде чогулуш өткөрөбүз, мероприятияларыбызды ушул жерде өткөрөбүз. Варшавский зал koyduk, Жолдош генерал. Эмелерибиз колго келишип Захламленный. Утепленный. Hapsede görüşler cebine tutuş gerek değil mi? Başkanım var mı canım mı? Başkanlarımız tosun, 90% yani.
Naçar maşinamız yok. Bu тоже жаңы машина. Ne gerek en bundan başka? Qanday условия gerek kalktı? Soyuğuzdu bardın jasap berdik joldoş.